Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен амандашып 10 мүнөттүк подкастты баштадык. Кош келипсиз. Эгерде сиз ушул YouTube каналга каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө коңгуроону басып катталып койгонду унутпаңыз. Жана алды жака өзүңүздүн саламыңызды, комментарийиңизди, сурооңузду баарын калтырсаңыз болот. Мен болсо Аку. Бүгүн сиздер менен чогуу үйдөгү уруш балага кандай таасир берет? Мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Албетте баягы кыргыздар казан аяк кагышты деп коебуз го, Бирок казан аяк кагышпаган үй бүлө болбойт дейчи. Бирок ошентсе дагы кандай болсо да балдардын көзүнчө урушпаш керек дешет үй бүлөлүк адистер. Жубайлар бири-бирине жаман айтып, кемсинтип, маскаралаганы бул балдарга жакшы таасир бербейт. Анткени бала үчүн алар идеал да. Ошондуктан үйдөгү уруштун баланын ден соолугуна, психикасына, келечегине тийгизчү таасири абдан зор экен. Элестетип көрүңүз, бардык уруш баланын мээсинде жазылып калат экен. Кичине балдар өз алдынча чечим чыгара албайт, бирок психологияда бала атасына, апасынын, апасына атасынын көз карашы менен карайт. Мисалы, апасы атаң жаман десе, анда ал жаман. Эгерде атасы апасына жаман десе, демек апасы ал үчүн жаман. Ошондуктан кандай болсо дагы баланы мындайга жеткирбей, балага ата-эне бири-бирин жамандабай, урушканда биринин кемчиликтерин айтып урушпаганы жакшы. Мисалы, апасы атасы тууралуу балага жаман сөздөрдү айтылган болсо, ал катасын түшүнүп баласына: атаң тууралуу айткандарым туура эмес болду. Андай эмес, бул менин гана оюм болду. Ачуум келгенде айттым. Атаңды жек көрүүгө милдеттүү эмессиң. Сен атаңды жаман көрбөшүң керек деп айтышы туура. Бирок ал бала көбүнчө укканын эстеп калат, андай сөздү айтпай эле койгон жакшы. Атасына таарынган балага акча аз келет деген маалымат бар экен. Атасы апасын көбүрөөк басынса, уртса, сөксө, бала апасына болушуп жүрүп, ага куткаруучу болуп калат. Мындай учурда бала өзүнүн эмес, апасынын жашоосу менен жашай баштайт. Атам апамды уруп коет, атам жаман адам деп отуруп, баланын атасына болгон таарынычы жаралат, ал таарыныч өмүр бою калат. Чоңойгондо дагы ушул таарынычтын зыяны кандай болот? Бала таарынычтан улам атасынан келип жаткан энергияны кабыл албай жүргөн болот да. Ал эми акча, ийгилик жаратуу, карьера жасоо, бизнес ачуу жана аны өнүктүрүү атадан келчү энергияга жооп берет. Андыктан кийин канча иштесе дагы көп акча таба албай, ийгилик жарата албай бала кыйналат. Ата-энеден энергия бала алыста жашаса деле келе берет. Андыктан аталар баласында таарыныч калтырбай, ага татыктуу ата болгону жакшы. Апасына таарынгандарчы, апасына таарынса кандай? Мисалы, аял күйөөсүнүн жакшы жагын көрбөй, айтпай, тескерисинче жамандап, басынтып уруша берсе, бала апасына таарынат экен. Элестетиңиз, апасын кабыл албай баштайт. Мындай бала өзүн да кабыл албайт. Апам жаман болсо, мен да жаманмын деп ойлойт. Анан албетте, андай бала атасын жакшы көргөндүктөн кийин акча келе берет, бирок берекеси болбойт. Анткени береке энергиясы апада болот экен. Ошондуктан караңызчы, бул нерсеге дагы маани берген жакшы. Денедин орну, дененин ар кайсы жери ооруса, бул демек таарынычтын дагы белгиси болушу мүмкүн. Мисалы, дененин оң тарабындагы органдар ооруса, бул баланын атага болгон таарынычынан келип чыгышы мүмкүн. Дененин дагы бир жери ооруй турган болсо, апасына болгон таарынычтан болушу мүмкүн. Мисалы, жатын оорусуна кабылгандарга апасына же багып чоңойткон чоң энесине карата таарынычы болот экен да. Баладагы омуртка, моюн омурткалары, моюн оорулары, бул дагы нааразычылык, таарынычтан улам пайда болот. Анткени омуртка, моюн таяныч органдарына кирет да. Ата-эне болсо баланын таяныч тирөөчүсү. Аларга болгон таарынычтан таяныч органдарына зыян келе баштайт. Уруш талаштан көңүлү калган бала ичинен сызып, жалгыздыкка ыктоону артык көрөт. Бул балада ичим таптык коет эмеспизби? Ичим таптык жана жалгыздыкты сүйүү мүнөзү жаралат. Жамаатка аралашуу, өз оюн ачык айтуу кыйынга турат. Чоңойгондо бул мүнөзүнүн залакасын көп тартат. Калаңызчы, уруш талаштын кандай гана жаман таасири бар, жалгыз болуп, ичинен ичинип, сызып калат экен. Ата-энеси бири-бири менен көп урушкан балдардын тили дагы кеч чыгышы мүмкүн. Эмне кылыш керек? Албетте, эч качан балдардын көзүнчө урушпаганга аракет кылыңыз. Уруш баштап үнүңүздү көтөрбөңүз. Өзүңүздүн мүнөзүңүздөгү кемчиликтердин үстүнөн иштеңиз, психологко барып кеңеш алыңыз. Медитация, йога менен алектениңиз. Мени эс алдыруучу музыкаларды угуңуз. Стрессте, ичте топтолгон жинди күнөөсүз адамдан чыгарып алган учурлар көп болоруну унутпаңыз. Жан шеригиңизди кемчиликтери менен кошо кабыл алыңыз. Дүйнөдө идеалдуу адам жок. Анткени сиз деле идеалдуу эмессиз да. Биз ал мындай деп атып, бирок
өзүбүз жөнүндө унутуп калабыз го көп учурдачы. Анысы кандай? Эски таарынычтарды эстебегенге аракет кылыңыз. Учурда кайсы маселени көтөргүңүз келсе, ошол тууралуу кыска гана айтыңыз. Жана жан шеригиңизге өз оюн айтканга дагы мүмкүнчүлүк бериңиз. Түгөйүңүздүкү туура эмес болсо, кыйкырбай гана ага мындай майда жаңылыш ар кимде болот, андыктан кечиримдүү деп уруштун жумшак бүтүшүн камсыз кылыңыз. Сиздики туура эмес болсо, моюнга алып чырдын эрте токтошуна кам көрүңүз. Чыр чатак көбүнчө жубайлардын экөө тең чарчап, кечке топтолгон чыңалуулары күтүлбөгөн жерден сыртка чыкканда болот да. Андыктан кечкисин өзүңүздү кармап, үйдө жагымдуу абалдын өкүм сүрүшүнө аракеттениңиз. Айта турганыңызды эртең мененкиге калтырыңыз. Кечинде орчундуу сезилген маселе эртең менен болбогон нерсе болуп калат да. Ошондуктан кечинде урушпаңыз, анын баарын таштап коюңуз. Кокус балаңыз урушуңарды угуп калса же урушка кийлегиси келсе, бизде карабай эле өзүң бөлмөңө бара кой балам деп жылуу сөз айтып узатып коюңуз. Биз чоңдордун маселесин чечишип жатабыз, же болбосо бири-бирибизге бир ачуубуз келгенде эч нерсе эмес, биз өзүбүздү бири-бирибизди жакшы көрөбүз, бирок ушул маселени чечишип алалы деп ага мындай балача жөнөкөй сөз менен, жалпак тил менен, жөнөкөй кылып, мээрим менен түшүндүрүп коюңуз. Бул өзүңүздү тарбиялаганыңыз жана балаңыз үчүн дагы кам көргөнүңүз болот. Ошондон кийин ага берген убадаңызга туруңуз да. Мисалы, биз түшпөстүктү чечиштик, капа болбо. Биз мындай нерсе кээде болуп калат, бирок сен бизди кечирип кой. Азыр ушул урушуп, биз бул маселени чечип алгандан кийин сенин бөлмөңө барам, дедиңиз дагы, анан убадаңызга туруңуз. Ата-эне бири-бирине же баласына сүйүүлөрүн ачык айтып билдирип турса, үйдө чыр чатак болбосо же аз болсо, балада өзүнө ишенич пайда болот. Ата-энесинен кандай энергия чыкса, ошондой кабыл алып, баланын бактылуу, игиликтүү болуусуна жол ачык болот. Ата-эне баланы сөз менен эмес, үлгү менен тарбиялай турганын эсиңизден чыгарбаңыз. Анткени ата-эне баланын эң биринчи кезекте койгон аброю, үлгүлүү адамы, авторитети. Эгерде ата-эне үлгүсүн, өзүнүн аброюн баланын көз алдында жоготуп алса, анда аны көчө тарбиялап калат да. Анда аны терс таасир берген адамдар тарбиялап калышы мүмкүн. Аны башка таптакыр, башка коом, башка чөйрө тарбиялап калышы мүмкүн. Ошондуктан мындайга жол бербеш үчүн колдон келишинче аракетибизди жумшаганыбыз туура. Сизде кандай көйгөйлөр болуп калган учурда негизи балаңызга кандай ыкманы колдоносуз? Бул жөнүндө да ойлонуп көрүңүз. Өзүнө ишенимсиз бала, өзүнө ишенип оюн айта албаган бала, өзүн кем сезген бала кийин жашоодо дагы эле ошондой кыйынчылыктарды баштан өткөрөт, Кийин жашоодо дагы ошондой эле кыйынчылыктарга туш болот. Анткени ал өзүнүн оюн айта албайт, аны эч ким укпайт, аны эч ким сыйлабайт. Анткени ал өзүн баалаганды билбейт. Мындан улам ал жашоодо ийгиликсиз адамдардын катарында болуп калышы мүмкүн. Чындыгында, мисалы, үй бүлөсүндө келинчегине, жолдошуна мен сени сүйөм, алтыным, рахмат деп айта алганды билбеген адамдар бар, Бул ошол кичинекей кезинде ошол пайдубалында туура эмес пайдубалдын салынып калгандан улам да, адам өзгөрө албайт, адам айта албайт, адам кыла албайт. Анткени ал нерсени көргөн эмес, андай тарбияны көргөн эмес. Анан биз балабыздын бактылуу болушун каалайбыз да, эң жакшы сонун кызга үйлөнүшүн каалайбыз. Бирок өзүбүз аялды сүйүү эмне экенин көргөзгөн эмеспиз. Аялга кантип мээрим көрсөтүш керек, аны үйрөткөн эмеспиз. Биз кызыбыздын мыкты жигитке турмушка чыгышын каалайбыз, бирок өзүбүз атаны сыйлаганды үйрөткөн эмеспиз, Чындыгында кичинекей кездеги тарбия балага абдан чоң таасир берет. Мына кече биз өлкөбүздө балдарды коргоонун эл аралык күнүн өткөрбөдүкпү? Ошондуктан балдарды үйдө ушул уруштан, жаман атмосферадан коргойлучу, колдон келишинче. Достор, мүнөтүбүздүн соңку учурларында, соңку секундтарында баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Ал жака дагы катталганды унутпаңыз. Жана +1 301 760 60 70 WhatsApp номеру кызматта, экранда дагы көрсөтүлгөн. Ал жака жазыңыз оюңузду, сурооңуз болсо жазыңыз, жардам керек болсо психологиялык кайрылыңыз. Биз сиздерди күтөбүз. Баарыңыздарды кийинки подкасттан амандашканча деп узатам. Кайрадан салам дегенче сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.